Урматтуу Кудайберген Базарбаевич, азыркы учурда бизде конкурстан өткөн резерв кадрда турган канча жараныбыз бар? Бүгүнкү күндө конкурстан өткөн жарандарыбыздын саны 1369. Жалпы бүт мамлекеттик кызматка жана муниципалдык кызматка 1369. Эми мындай болуп атат да, булар баягы мамлекеттик кызматка орноша албай 3 жылда 4 жылда да орноша албай жатат да. Анан срок бар да конкурстун, канча жыл конкурс? 3 жыл. 3 жылда орноша албаса кайра тапшырат, Кайра тапшырат. Анда орноша албаса дагы кайра тапшырат, Негизи мындай жылыш бар. Так эле монтип резерв кадр туруп калды деп айтыш болбойт. Бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей, жанакы 3 жылдан кийин 2 жол өткөндөн кийин андан көбүрөөк адамдар жок. Болуп атат да, бир топ жарандар резерв кадрга туруп конкурстан өтүп, жумушка орноша албай жатат. Ким? Биздин жарандар резерв кадрда турат, конкурстан өтүп, бирок жумушка орноша албай убакыт өтүп кетип атат да. Ушуну срогун алып койсо болобу? Бир жол эле тапшыргандан кийин болду, резерв кадрда тура берсе болобу? Мен түшүндүм, биз көрөлү. Ушунда карап көрсөңүз, себеби жумушка орноша албайт экен дагы 3 жылдан кийин кайра тапшырып, кайра жумушка орношпой жүрө берет экен да. Же резерв кадрга тургандан кийин сиздер милдеттүү түрдө жумуш менен камсыз кылып беришиңиздер керек да, болбосо. Ушул жагында карап көрсөңүздөр, аталган мыйзам долбоорун колдойм. Рахмат. Рахмат сизге.